Жол кыймылынын эрежелеринин жаңы редакциясы иштелип чыкты. Акценттин бүгүнкү чыгарылышында сунушталып жаткан өзгөртүүлөрдүн негизгилерине токтоло кетебиз. Эскерте кетсек, эгер документ менен толук таанышып чыгууну кааласаңыз, Т-Media Check-It KG сайтына кирип, баштан аяк окуп чыксаңыз болот. Жаңы өзгөртүүлөрдү камтыган документти Ички иштер министрлиги даярдаган. Анда 1999 жылы кабыл алынган жол эрежелерин азыркы замандын талабына шайкеш келтирилет. ИИМдин белгилешинче, азыркы иштеп жаткан жол эрежелерине көпчүлүк терминдер моралдык жактан эскерген. Ошондуктан жол эрежелеринен баштап жол белгилери, айдоочулар менен инспекторлордун укуктары, автоунаанын техникалык абалын текшерүү сыяктуу көпчүлүк жоболор жаңыланат. Жаңы документ жол кыймылын уюштурууну жакшыртуу, автотранспорт кырсыктарын азайтуу жана айдоочу, жүргүнчүлөрдүн жол жүрүү маданиятын көтөрүү максатында иштелип чыкты. Ага ылайык айдоочулар төмөнкүлөргө милдеттүү, айдоочулук күбөлүктүү, транспорт каражатын каттоо документтерин, мыйзамдарда белгиленген учурларда жолдому барагын жана ташып бараткан жүккө документтерди жол кыймылын камсыздоо кызматкерлери текшерип сураганда көрсөтүүгө милдеттүү. Ал эми жүргүнчүлөрдү жана жүктү ташыган айдоочулар тиешелүү лицензияны жана документтерди алып жүрүүгө жана көзөмөлдөөчү мамлекеттик органдын кызматкерлерине текшерүү үчүн берүүгө милдеттүү. Мындан сырткары, айдоочу коопсуздук курлары менен курчанууга жана курду курчанбаган жүргүнчүлөрдү ташыбоого милдеттендирилет. Ал эми оперативдүү кызматтардын автоунааларынын айдоочуларына жана жүргүнчүлөрүнө курду тагынбоого жол берилет. Ошондой эле айдоочу транспорт каражатынын оң техникалык абалын, жолго чыгаар алдында текшерүүнү жана жолдо жүргөндө камсыз кылууга милдеттендирилет. Жумушчу тормоз системасы рулду башкарууга иштебеген, чиркеп коюу түзүлүшү иштебеген, караңгыда же жол начар көрүнгөн шартта жолдордо жасалма жарыктар жок болгондо, фаралары жана арткы габарит жарыктары күйбөгөн, жаан же кар жаап жатканда айдоочу тараптагы терезе тазалагыч иштебеген учурда андан аркы кыймыл токтотулат. Жүргүнчүлөрдүн милдеттери: жүргүнчүлөрдү транспорт каражаттарына отургузуу жана андан түшүрүү ал толук токтогондон кийин гана тротуар же жолдун жээги тарабынан жүргүзүлөт. Эгерде тротуар же жолдун жээги тараптан отургузуу жана жерге түшүрүү мүмкүн болбосо, ал жүрүүчү бөлүк тарабынан жүргүзүлүшү мүмкүн. Мында бул коопсуз болууга жана кыймылдын башка катышуучуларына тоскоолдук кылбоого тийиш. Жөө адамдардын укуктары жана милдеттери: жөө адамдар тротуар же жөөчөндөр жолдору менен. Ал эми булар жок болгон учурда чоң жолдун жээги менен басууга тийиш. Көлөмдүү буюмдарды ташып же көтөрүп бараткан жөө адамдар, ошондой эле кыймылдаткычы жок майыптар коляскасында бараткан адамдар же эгерде алардын тротуар же жолдун жээги боюнча кыймылы башка жөө адамдар үчүн тоскоолдук кылса, жүрүүчү жолдун чети менен жүрө алат. Тротуарлар, жөөчөндөр жолдору же жол жээктери жок болсо, ошондой эле алар боюнча басуу мүмкүн болбосо, жөө адамдар велосипед жолдору боюнча же жүрүүчү бөлүктүн чети боюнча баса алат. Учурда жол кыймылынын эрежелерин автоунааларды пайдалануу жана жол коопсуздугунун камсыз кылуу кызматкерлеринин милдеттеринин жоболорун бекитүү жөнүндө Кыргыз өкмөтүнүн токтом долбоору коомдук талкууга коюлду. Биз жол кыймылынын эрежелеринин жаңы редакциянын негизги жоболоруна гана токтолдук. Эгер документ менен толук таанышып чыгууну кааласаңыз, Т-Media Check-It KG сайтына кирип, баштан аяк окуп чыксаңыз болот. Эгер видео жаккан болсо, лайк басыңыз, бул маалыматты досторуңуз менен бөлүшкөндү унутпаңыз.